Нурпресстин жаңылыктар түрмөгө саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө Токтогул суу сактагычы Айыл чарба министрлиги тарабынан балык чарба департаменти менен келишимдер аркылуу жеке ишкерлерге берилип атканы, анын ичинде Кытай уйгур компаниялары инвестиция салып жатканы айтылууда. Жергиликтүү Токтогул эли бул келишимдер боюнча конкурсту токтотууну жана социалдык пакетте элдин үлүшү эсепке алынсын деп талап кылышууда. Эске салсак, департамент тарабынан Токтогул көлүнүн 21.400 гектарын ижарага берүү каралууда. Мында ар бир гектардын ижара акысы 180 сомго бааланып жатат. Андагы аксакалдар Токтогул суу сактагы үчүн кыйналган Токтогул эли болсо, эл менен акылдашпай шаарда турган балык чарба департаменти Токтогул көлүнүн тагдырын чечкенге кандай акысы бар деп нааразы болушууда. Жыйналыштын аягында аталган маселе боюнча Токтогул эли президентке, өкмөткө кайрылуу жолдошту. Биздин бюджетти толтуруунун бирден бир булагы мына ушул Токтогул көлү. Ошол жерге бүгүнкү күндө Кытай компаниялары, уйгур компаниялары инвестиция кылып келебиз деп, бирок элдин бир дагы пайыз үлүшү жок. Ошондуктан биз бул келишимдерди токтотуп, кайра башынан социалдык пакетти эске алып, биз элдин үлүшүн коргошубуз керек. Жаңы төрөлгөн наристеси менен кайыр сурап жүргөн 15 жаштагы кыз коомчулуктун көңүлүн борду. Ал балдар үйүндө чоңойгон. Ал жакка апасы жашоо шартына байланыштуу калтырган, бирок кийин чоңоюп апасын таап келген. Былтыр тагыраагы 14 жашында TikTok'тон бейтааныш адамга алданып, ал тараптан зордукталып боюна бүтүп калган. 3 айлык болуп калган түйүлдүктү алдырууга дити барбаганын айтат. Өзү бала туруп балалуу болгон кыз учурда карыздардын айынан Орто Сай базарында кайыр суроого мажбур. Себеби ал баланы операция жолу менен төрөгөндөн кийин экинчи жолу кайрадан операция болгон. Дары дармекке тыйын таба албагандыктан айласы жок кайыр суроого өткөн. Ал эми кызды ушул абалга жеткирген зөөкүр 10 жылга эркинен ажыратылат деп айтылганы менен боштондукка чыккан. Жок дегенде ушундай учурда соттор жана укук коргоо органдары сексуалдык зомбулуктарды жасагандарды акча, таанышына карабай жазаласа, балким мындай көрүнүштөр азаят беле. Бул жерде турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды коргоо жагынан балдар кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл экендиги көрүнүп турат. Бул эмне деген кайдыгерлик, өзүбүздүн көлүбүзгө болгон кара мүртөздүк. Президент Садыр Жапаров ысык көлдү балык кармоочу торлордон жана көлдүн акваториясын таштандылардан тазалоо иштеринин жүрүшүндө өзү көлдүн абалын көрүп, жаны кейип айткан сөзү ушул болду. Себеби март айынан бери көлдөн 100 чакырымга жакын браконьерлик торлор жана 7 тоннага жакын таштанды чыгарылган. Бул таштанды 4 айга жетпеген убакытта Жетөгүз районунан Чолпон Ата шаарына чейинки акваторияда гана жыйналды. Суучулдардын мээнети жанбай, бир сыйра тазалап чыгып, көлгө кайра киришсе дагы эле жаңы торлорду таап чыгып жатат. Ата бабадан калган ала тообузга, ысык көлүбүзгө болгон мындай өгөй мамилебиздин кесепети кайра эле өзүбүзгө же биздин урпактарыбызга тийбейби деген кооптонуу бар. Күнүмдүк кирешеге, убактылуу пайдага умтулуп, чыныгы байлыгыбызды, мурасыбызды талкалап алгандан алыс болуп, аздек дегенде үйрөтүүгө убакыт жетти го акыры. Ушуга улай эле президенттин жарлыгы менен көлдүн айланасын менчиктеп тороп алган көпөстөрдүн тосмолорунун алынып жатканы карапайым элди да кубандырууда. Себеби көлдө жашаган калк үчүн пайдасына өкчөгөн бай көпөстөрдүн тосмосунун айынан көлгө түшө албагандан өткөн кордук барбы? Ал эми бүгүн ысык көлдө Асман шаарына капсула салынды. Маалымат боюнча, бийиктиктен комуздун элесин берген болочок шаарыбыз 4 бөлүктөн турат. Акылдуу шаар, соода сатык, спорт жана көңүл ачуу бөлүгү. Шаардын макетине карап 7 жылдыздуу мейманканалар, казинолор, ири университет, музей, мечиттер, заманбап ооруканалар, гольф аянтчалары, ылдам жүрүүчү поезд, стадион, ипподром жана башкалар болору айтылууда. Жакшы ниет жарым ырыс демекчи, тилек кылган шаарыбыз буюрса келечектин жана өнүгүүнүн шаары болот деген үмүттөбүз. Ал арада монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын эксперттери Ысык көл облусунун Чолпон Ата, Балыкчы, Бостери, Чырпыкты, Тамчы, Чоктал курорттук аймактарында азык түлүккө болгон бааларды турукташтыруу жана кызмат көрсөтүүлөрдүн акысы боюнча мониторинг жүргүзүүдө. Башкы максат Ысык көл облусунун аймагында баалардын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө. Эми бул аракеттер канчалык жыйынтыгын берерин убакыт көргөзөт. Анткени көлдө жыл сайын эс алуучуларды кабыл алуу, тейлөө жагынан жана шарттары талапка жооп бербей бир топ маселе жаралып келет. Ошондой эле туристтик сезондо баалардагы акылга сыйбагандай көтөрүлүп кетерине күбө болуп келебиз.
Элди эриктирбеген эл өкүлдөрү эс алууга кетишти. Акыркы күнү алар элүү маселени карап, ары-бери кылып чечип коюшту көрүнөт. Бул мыйзам долбоорлорунун эң эле маанилүүсү прокуратура системасын тергөө функциясынан ажыратуу болду. Себеби мындан ары прокуратура тергөө иштерине көзөмөл жүргүзүү менен гана чектелет. Ал эми Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин иши көбөйдү десек болот. Анткени тергөөнү мындан ары жогорудагы эки орган жүргүзө турган болду. Экинчи орунда депутат Марлем Маматалиев демилгечи болгон Кыргызстанда желим баштыктарды колдонууга чектөө киргизүү боюнча мыйзам долбоорудагы 29-июнда жогорку кеңеште жыйынында каралып, 3-окууда кабыл алынды. Пайдасынан зыяны көп, желим баштыкка тыюу салынганы албетте жакшы көрүнүш. Бирок бул мыйзам иш жүзүндө канчалык деңгээлде ишке ашары али белгисиз. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду эл өкүлдөрүнүн отставкага кетирүүгө кылган аракеттери суу кечпей калды көрүнөт. Тескерисинче, мына сага дедиби, Эдил Байсалов иштен кетүүнүн ордуна мамлекеттик 3-чү даражадагы кеңешчи чинине ээ болуп, эл өкүлдөрүнүн алдында отко күйбөс, сууга чөкпөс баатырдай эле көрүндү. Аягында депутаттар эс алуудан кийин жаңы дем күч менен келишип, элибизге пайдалуу мыйзам долбоорлоруна демилгечи болот деген ишеничибизди билдиребиз. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Facebook, Telegram'дан окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.